Арбаңыз кадырлуу көрүүчү. Кышка камылганы азыртан көрсөңүз болот. Ал үчүн Кыргыз көмүр ачык акционердик коому кампаларда көмүрдү сатыкка чыгарган. Бул аракеттер суук түшкөн мезгилде кезектерди алдын алып, ошондой эле тартыштыкты болтурбоо максатында ишке ашырылып жатат. Биз бүгүнкү эфирде аймактарда көмүрдүн баасы канчадан болууда тоннасына, ошондой эле буга чейинки кетирилген кемчиликтер быйыл кайталанбайбы? Алдыда кененирээк сүйлөшөбүз. Аты жөнүм Бакберди Баязбеков. Бизде конокто Кыргыз көмүр ачык акционердик коомунун директорунун орун басары Болот Мухаммедулу. Болот мырза, саламатсызбы? Студиябызга кош келипсиз. Саламатсызбы. Кадырлуу телекөрүүчүлөр, экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номурга темага байланыштуу, көмүрдүн баасына байланышкан суроолоруңуздар болсо жазып жөнөтсөңүздөр болот. Биз болсо маегибизди баштайбыз. Болот мырза, айтсаңыз, быйыл мына Кыргыз көмүр ишканасы көмүрдү отунду эртерээк жылдыга салыштырмалуу сатыкка чыгаргандай. Азыр суроо талап кандай болуп атат? Ооба, быйыл Кыргыз көмүр ачык акционердик коому жылдагыга салыштырмалуу көмүрдү эрте камсыздап, эрте керектөөчүлөргө жеткирүүнү максат койгон. Ошол иштердин алкагында бүгүнкү күндө республиканын аймагында 143 отун кампасы ачылып, ал жерге жалпы жонунан 10 000 тонна тегерегинде көмүр жеткизилген бүгүнкү күнгө. Бул иштерди биз аткарууну 10 август күнүнөн баштап старт бердик. Бүгүнкү күндө ошол аймактардагы отун базаларда 8,5 000 тонна тегерегинде көмүр сакталып турат. Азыр эми күн жылууда, кардарлардын, жалпы эле жарандардын суроо талабы кандай болуп атат? Көмүр сатып алуучулар барбы? Көмүр сатып алуучулар бар. Бүгүнкү күндө жалпы жонунан 2,5 000 тоннадан 3 000 тоннага чейин көмүрдү керектөөчүлөргө саттык. Бирок бул көрсөткүч бизди канааттандырбай атат. Анткени биз болжолдуу ушул август айынын аягына 50 000 тоннага чейин көмүрдү элге жеткизсекпи деп ойлодук элек. Ошол себептен ар кандай уюлдук операторлордон биз жанагы СМС аркылуу өзүбүздүн кардарларга керектөөчүлөр, көмүр керектөөчүлөргө билдирүүлөр жөнөтүп, ошо соц тармактарда дагы мындай активдүү иш жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Сиз айтып өтпөдүңүзбү, 143 кампа ачылды деп. Бул былтыркы ишке кирген кампаларбы же быйыл дагы бир жаңы ачылгандар болдубу аймактарда? Көбүн эсе жаңы былтыркы иштегендер, андан тышкары жаңы ачылгандар да болуп атат. Жалпы жонунан быйыл көмүр кампанын көлөмүн биз 200гө жеткизсекпи деген максат коюп атабыз. Бүгүнкү күнгө ачылганы ошо 143. Мына азыр былтыркыга салыштырмалуу дээрлик 1 айдан ашыгыраак эртерээк көмүрдү сатыкка чыгардыңыздар. Анан ушул ыргак менен эми суук мезгилге чейин бир канча тоннаны сатып, тартыштыкты жоёбуз, баягы кезек күтүүлөрдү болтурбайбыз деген божомолдор болуп атат сиздерде? Биздин божомол менен жогоруда айтып өткөндөй август айында 50 000 тоннанын тегерегинде, анан сентябрь айында 100 000 тоннанын тегерегинде ошо отун кампаларга жеткизип, ошол көмүрдү керектөөчүлөргө жеткизип алсак, анда быйылкы жылдын күз-кыш мезгилин өтүү бизге кыйла жеңил болот. Аймактарда ушул бөлүштүрүлүш боюнча айтып өтсөңүз, анда мисалы Бишкек шаарында же болбосо Нарын облусунун аймагында, Ысык көл облустарынын аймагында ушул канчадан көмүр кампалары иштеп атат азыркы учурда? Мисалга ала турган болсок, Бишкек шаарында бүгүнкү күндө 21 көмүр кампасы бар. 21 көмүр кампага жалпы 3200 тоннага жакын көмүр жүктөлүп келинген, анын 1000 тоннасы сатылган. Чүй облусунда жалпы жонунан 43 көмүр кампасы бар. Ысык көл облусунда 18 көмүр кампасы, Нарын облусунда 33, Ош облусунда 7 көмүр кампа, Баткен облусунда 6, Жалал Абадта 7, Талас облусунда 3 көмүр кампа бар бүгүнкү күндө. Бардыгында көмүрлөр бар. Көбүн эсе бардыгында бар. Азыр Ош облусу менен Баткен облусунда биздин көмүр кендер жаңы ачылып аткандыгына байланыштуу ал жерге көмүрдү жеткизе элекпиз, бирок жакынкы арада биз жеткизип беребиз. Эми бааларына токтолсоңуз, быйыл кандай болуп атат тоннасына баалар? Быйыл биздин эң чоң кесим бул кара кечи болуп эсептелинет.
ошо Кара Кечеде жеринде баасы 3021 сом деп аныкталган. Бул баардык чыгашаларды эске алганда ошол биздин ишкананын чыгашалары, жана топурак тазалоо иштери ошонун баарын жыйынтыктап келгенде 3021 сомго чыккан. Ал эми Бишкек ЧБне 2830 сом деп белгиленген баа. Ордунда, Кара Кечеде. Аймактарда мисалы? Аймактарга ала турган болсок, бул баага транспорттук логистикалык расходтор кошулат. Алар ошол аралыкка жараша ар кандай болот. Бүгүнкү күндө Бишкек шаарына ала турган болсок, антимонополия кызматы тарабынан эң жогорку баа деп 7000 сом белгиленген. Бирок бүгүнкү күндө баягы күндүн жылуулугуна байланыштуу жана башка бир факторлорго байланыштуу көмүрдүн азыркы отун базаларда сатылып аткан баасы 6200дөн 6500 сомго чейин болуп атат. Демек, бул былтыркыдан да арзаныраакпы баасы? Былтыр өзү ошол эле антимонополиялык кызматтын баасы 6400 сом болгон. Бирок биз ошол баягы социалдык багытты эске алып 5800дөн деп өзүбүздүн социалдык топ базаларга бекитип бергенбиз, ошол баада сатылган былтыр. Демек, азыр мына Бишкек шаарынын четинде жашаган конуштун тургундары сиздердин көмүр базага барса, тоннасын 6200дөн ала алат, туурабы? 6200дөн 6500 сомго чейин ала алат. Бүгүнкү күндө ошондой баа менен ала алат. Көмүр кампанын жаңы бир ошол баягы уюлдук колдонуучуларга, телефон колдонуучуларга биз жаңы бир мүмкүнчүлүк киргиздик. Бул эки гиз программасына да кирдик. Ошол жерге кирип эле Кыргыз көмүр деп жазса, биздин социалдык базалардын даректери толугу менен чыгат. Демек, эки гиз аркылуу баягы 14 жалпы көмүр кампанын кайсы жерде жайгашкандыгын баарын 21 көмүр кампаны. Бул Бишкек шаарында эле ушундай иштер жасалдыбы же аймактарда дагы? Аймактарда азыр Чүй облусуна да киргизип атабыз. Баягы биздин көмүр керектөөчүлөргө болушунча шарттарды түзүп берүү боюнча ушу иштердин алкагында ушулар жүргүзүлүп атат. Болот мырза, мына жалпы көмүр казуунун өздүк наркы 3000 канча сом дедиңиз? 21 сом. 21 сом бул тоннасына. Ал эми анын баасы баягы Кара Кечеден алыстыгына жараша аныкталат да, Ооба. Ошондо айтсаңыз эми бүгүнкү күндө эң арзан көмүр кайсыл аймакта болуп атат да, эң кымбаты кайсыл облуста? Эң арзаны бүгүнкү күндө ошол Нарын облусунун аймагында болот. Мисалга ала турган болсок, ошол эле антимонополия органынын бекитип берген баасы 4 сом 79 тыйын тонна километр. Бул ар бир тоннаны километрге ташыган баа ошондой 4 сом 79 тыйын болуп эсептелип чыгарылган. Анан аралыкка жараса, мисалы 100 чакырым болсо 400 сом, 200 чакырым болсо 800 сом. Ошондой эсеп менен кете берет. Сиздердин ишкана элдерге көмүр сатуудан тышкары бул жана бюджеттик мекемелерди, ошондой эле Бишкек ЖЭБин дагы көмүр менен камсыздайт да. Буларды камсыздоо азыр канчалык пайызга аяктады десек болот? Ооба. Министрлер кабинетинин атайын тескемеси жылда чыгат. Бул тескемеде толугу менен көрсөтүлөт. Ошо Бишкек ЖЭБине канча көмүр керектелет жана социалдык бюджеттик мекемелерге канча көмүр керектелет, калкка баягы статистикалык көрсөткүчтөрдүн негизинде калкка да канча көмүр керектелери аныкталган. Быйылкы 2026-27 жылдын күз-кыш мезгилине Кыргыз көмүр ачык акционердик коомуна Бишкек ЖЭБине көмүр жеткизүү үчүн 725 000 тонна биз милдеттенме алганбыз. Бүгүнкү күндө ошол 725 000 тоннанын 232 000 тоннасын Бишкек шаардык ЖЭБине жеткизип койдук уже. Биз графиктен, коюлган графиктен буюрса алдыда келатабыз. Бюджеттик мекемелерге? Бюджеттик мекемелерге дагы 62 000 тоннанын тегерегиндеги бүгүнкү күндө келишимдерибиз бар. Аларды дагы баягы чакырып атабыз. Ушундай күн жылуу маалында
баягы тыгындар боло электе, ажиотаж пайда боло электе келип алып кетсеңиздер болот деп аларды үгүттөп атабыз. Буга чейин баягы өзүбүздө көмүр тартыштык маселеси жаралган учурда көмүрдү сыртка ташууга тыюу салган өкмөттүн атайын токтому кабыл алган. Ал токтом дагы деле күчүндөбү? Ооба, ал токтом дагы деле күчүндө. Ал токтомдун аткаруусун Кыргыз көмүр көзөмөлдөйт. Бүгүнкү күндө автоунаа менен чыгарууну ошол Кыргыз көмүргө бекитип берген. Кыргыз көмүр аркылуу гана автоунаа менен чыгарганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Анткени бул жерде баягы ошо жеке ишкерлердин дагы колдоо иретинде факторлор бар. Ошол себептен Кыргыз көмүр ушундай иштерди жүргүзөт. Бул күз-кыш мезгилинде ар бир 6 ай сайын ушул токтом кайрадан бекитилип турат. Күз-кыш мезгилинде эгерде ички рынокто тартыштык боло турган болсо, Кыргыз көмүр муну толугу менен токтотуп койгон укугу бар. Азыр кайсыл өлкөлөргө сиздердин уруксатыңыздар менен ушул көмүр сыртка чыгып атат? Бүгүнкү күндө коңшу мамлекеттерге бул Тажикстан, Өзбекстан, андан тышкары Кытай бар. Кытайга анчейин деле көп эмес, көлөмү ошол биздин чек арага жакын жайгашкан аймактарга бир аздан көмүр жетип атат. Көбүн эсе ошо Өзбек Республикасына кетет. Болот мырза, айтсаңыз, мына буга чейин эми азыр санариптештирүү иштери бардык мамлекеттик мекемелерде активдүү уланып атат, алардын ичинде сиздерде дагы иштер жүргүзүлүп атат. Бирок айтсаңыз, жана көмүр казып алууда, кесимдерде кезек күтүү дагы бир негизги көйгөйдү жаратып келген. Ал жакта жана КАМАЗ айдап барган айдоочулар, кезектен баягы талаш тартыш маселелери жаралып, ал жакта бир жергиликтүү тургундардын да бир кандай бир кийлигишүүлөрү болгон. Ушундай бир адамдык факторду жоюу боюнча сиздер кандай иш алып барып атасыздар? Бүгүнкү күндө ушул иштердин жоюунун алкагында биз ушу жаңы өндүрүштүк площадка жасаганбыз. Аянты 12 гектар аянт түзөт. Ошол жерге биз баягы интеллектуальный камераларды коюп атабыз. Ал камералар ошол машиненин номурун, мамлекеттик номурун, андан тышкары ошол адамдын жүзүн тааныганга мүмкүнчүлүгүнө ээ камералар. Ошолорду койсок, биз ошол жанагы кесимдин ичиндеги тартип бузгандарды дагы кичине болсо да жөнгө салабыз деген чоң бир ойлорубуз бар. Андан тышкары сиз айтып өткөндөй кезек боюнча бизде бүгүнкү күндө атайын талон тапшыруучу баягы аппараттар коюлган. Ошолор менен кезек күтүп, ошолор менен алып турушат биздин кадрларды. Андан тышкары ушу топ базаларга, жана аймактагы социалдык базаларга QR код системасын киргизгенбиз. Бул ошол Каракечеден жүктөлгөн көмүрдүн баягы өзүнүн дарегине жеткизиш үчүн. Анткени бул жерде көбүн эсе орто жолдон баягы ар кандай бир себептер менен көмүрлөр өзүнүн дарегине жетпей калып жүргөн. Анан быйыл ошо QR код системасын киргиздик. Азыр бүгүнкү күндө ийгиликтүү иштеп атат. Бизде көмүрдүн азыркы күндө запасы, кору канча казып баягы даяр болуп калды, баягы сразу тез арада элге сата турган көмүр. Анан жыл соңуна чейин канчаны казабыз деп пландап атасыздар? Бүгүнкү күндө Каракече кесиминде азыр Борбордук, анан батыш чыгыш деген 2 участогубуз бар. Ошол 2 участокто биз кайра ичинен 4кө бөлгөнбүз. Ошол 4 бөлүкчөнүн ичинде бүгүнкү күндө 300 000 тоннага жакын көмүрдүн ачык кору бар. Андан тышкары ошол күз-кыш мезгилинин аягына чейин 1 350 000, 1 400 000 тоннаны камдоонун аракетин көрүп атабыз. Болот мырза, күн сууган мезгилде Бишкекте ыш маселеси дагы жылдан жылга кайталанып келаткан маселелердин бири. Ушул ышты болтурбоо максатында, эми азайтуу максатында ушул майда көмүрдү жагууга да тыюу салынып келет. Бишкек шаарынан Кыргыз көмүр ишканасы сиздер ирик көмүр менен камсыздоо милдеттемесин алгансыздар. Азыр кандай жүрүп атат бул иштер?
Бул иштердин алкагында былтыр 2 сорттоочу комплекс сатып алганбыз. Ошол 2 сорттоочу комплекстин жардамы менен Бишкек жана Чүй облусунун аймагына ошол кезек көмүр берүү боюнча аракеттер көрүлдү. Быйыл ошого кошумча дагы бир сорттоочу комплекс сатып алдык. Бүгүнкү күндө ишке толугу менен даяр, үчөө тең. Андан тышкары чоң өндүрүштүк масштабтагы саатына 1000 тонна өндүрүмдүүлүгү бар. Атайын ошо сорттоочу комплексти бүгүнкү күндө сатып алуу процесси жүрүп атат. Бул чет элдик ошол даярдоочулар менен сүйлөшүүлөр толугу менен жүргүзүлгөн. Октябрдын башына ошол сорттоочу комплексти Кудай буйрса кара кече кесимине алып келип коюп, анан баардыгы эле ошо Чүй менен Бишкекти гана эмес, баардык эле керектөөчүлөрдү ошо сапаттуу көмүр менен камсыздайлы деген чоң бир ой максат тилектерибиз бар. Демек, анда азыркы Бишкектин айланасында сатылып жаткан көмүрлөр бул ирик кезек көмүрлөрбү же майдасы аралашып? Азыр толугу менен кезек көмүр келип атат. Сиздер анда ушул кезек көмүрлөр менен Чүй облусу Бишкектин аймагынан тышкары алдыда башка облустарда камсыздоону пландап атасыздар? Ооба, башка облустарда да камсыздоону пландап атабыз. Эми бул азыр дүйнөлүк тенденция болуп атат, баягы жашыл экология деп. Биз дагы ошол максатты көздөп атабыз. Өзүбүз баягы көмүр өндүрүүчү болуп, такыр карама каршы келгенибиз менен биз деле аракеттерди көрүп атабыз. Ошо көмүрдү байытуу боюнча, көмүрдүн жанагы ышын бул зала деп коет. Ошо зольностьту азайтуу боюнча иштерди алып барууга чоң аракеттерди көрүп атабыз. Бүгүнкү күндө ошол Торгарт көмүр кенибизде ошондой пилоттук негизде көмүрдү байытуучу кичинекей бир мини фабрикабыз бар. Бүгүнкү күндө жакшы көрсөткүчтөрдү көргөзүп атат. Ошол эле фабриканын чоңдорун алып келип башка кендерибизге дагы курсак деген ой тилектерибиз бар. Анда мен кезекти телекөрүүчүлөрдүн суроолоруна узатайын. Чолпон Ата шаарында көмүрдү кайсы жерден алсак болот, баалары канчадан деген суроо келген экен телекөрүүчүсүнөн. Так, Ысык Көл облусунда Бостери айылында, андан тышкары ошо Чолпон Атада биздин топ база бар, ошо отун кампасы. Бүгүнкү күндө иштеп атат. Ал жерге мына 2517 тонна көмүр жеткизилген, 264 тонна көмүр гана сатылган. Бул 2ГИЗ программасына киргизилген. Даректери бар. Ошо 2ГИЗге кирип, Чолпон Атада кыргыз көмүрдү сатып чыгат. Анда кийинки суроого кезек берели. Кадамжайдан көмүрдү кайсы жерден алсак болот, бааларын айта кетсеңиздер дейт. Кадамжай боюнча бүгүнкү күндө сүлүктүү көмүркенин аймагында биздин ошо Кыргыз көмүр ачык акционердик коомуна таандык сүлүктүү 11-тала көмүркени бар. Ал көмүркендин расмий ачылышы былтыр болгон. Бүгүнкү күндө ошол 560-570 метр жер астына түшүп, көмүрдү өндүрүү иштери башталды. Жакынкы арада ошол көмүркенден Кадамжай жана Баткен облусунун дээрлик көп аймагын ошол сүлүктүү 11-тала көмүркенинен камсыздамакчыбыз. Бүгүнкү күндө баасын аныктоо боюнча иштер жүргүзүлүп атат. Анткени ген жаңы, мунун баягы өзүнүн орусча айтканда себестоимости, өздүк наркы бүгүнкү күндө аныктоо жүрүп атат. Былтыр канча болду эле баасы? Бир ошого салыштырмалуу бир 300-400 сомго кымбатыраак болсо керек да, Былтыр бизде Баткен облусунда 7,5 миң сомдон 8 миң сомго чейин болгон биздин социалдык базаларда. Мисалга 13 көмүр кампа ачылган. Аерден биз 714 тонна көмүр сатканбыз. Ошонун баасы 7,5 миң сом менен 8,5 миң сом тегерегинде болгон. Болот мырза, жанагы көмүрдү ээлеп, ирик көмүрдү сатуу боюнча сүйлөшпөдүкпү? Анан алар баягы ушул боюнча сурагым келип атат. Көмүр эленгенден кийин анын майдасы дагы тонналаган көмүрлөр калат да. Алдыда ушул кесимден чыккан майда көмүрлөрдү дагы брикеттештирип, толуктоштуруп туруп кайра сатуу планыңыздарда барбы?
Бул боюнча кандай иштер жүргүзүлүп атат? Бүгүнкү күндө ошол көмүрдүн майдасы бул Бишкек жебине кетет. Бишкек жебине ошол именно көмүрдүн ошондой майда фракциясы керектелет. Анткени Бишкек жебине ташылып келген көмүр бул жерден дагы тегиременге салынып, баягы дагы майдаланып, анан ошондон кийин жагылат. Көмүр брикеттөө системасы боюнча биз азыр ошол Илимдер изилдөө академиясы менен бир чогуу бир иш алып барсак деп атабыз. Анткени буга чейин ошол кара кече көмүр кесиминин көмүрүн брикеттөө боюнча маселелер байма-бай көтөрүлгөн. Ошол эле биздин ата мекендик Кумтөр компаниясы изилдөөлөрдү жүргүзүп, Казакстандагы жанагы атайын лабораториялардан өткөзүп келип, корутундусу брикет көмүр брикет кылгандан кийин өздүк наркы аябай чоң болуп кетет деген корутунду чыгарып берген. Анан азыр баягы замандын талабына ылайык башка бир кошулмалар менен, балким арзаныраак органикалык кошулмалар менен брикеттөөнү дагы бир ишке киргизсек деген аракеттерди көрүп атабыз. Теле көрүүчүнүн суроосун окуп берейин анда. Жеке менчик автоунаа менен кара кечеге барып алсак болобу деген суроо экен. Бул көпчүлүк адамдардын кызыктырган суроо болуш керек. Аймактардан дагы баягы айдоочулар өз ара келип алып кетүүнү каалагандарга. Ооба, бүгүнкү күндө ушу жеке айдоочулардын талабы күчтүү болуп атат. Бирок жеке айдоочулардын дагы көзөмөлгө алынбаса, мисалга былтыркы көмүрдүн баасы буга далил болду, 10 000 сомго чейин чыгып кетти кээ бир жерлерде. Анан биз ошо өзүбүздүн социалдык базаларды толугу менен толтуруп, калктын бир тиешелүү бөлүмүн көмүр менен камсыздап алгандан кийин анан бул суроого кайрылып келебиз деп ойлойм. Анда айтсаңыз, жалпысынан ушул кара кечеден тышкары сиздердин Ош, Баткен, Жалал Абад облустарында да кесимдер иштеп атат да, Ооба. Жалпысынан канча кесимди бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ачык акционердик коому иштетип жатат? Бүгүнкү күндө Кыргыз көмүр ачык акционердик коому жалпы жонунан 31 лицензияга ээ. Анын ичинен бүгүнкү күндө өндүрүшкө берилгени бул түштүк аймагында Сүлүктүү 11-тала көмүркени, Маркай көмүркени, Кожо Келең, Бешбурхан, Загара, Урмизан көмүркендери кирген. Андан тышкары быйыл 100 өндүрүштүк объект 2026 программасына биз 3 ишкананы киргизгенбиз. Бул Бел Алма көмүркени, Торпул көмүркени, анан Тегене көмүркени. Үчөөнү тең ошо жүргүзгөнгө аракет кылып атабыз. Бул түштүк аймагында. Ал эми түндүк тарапта бизде ошо кара кече көмүркени, андан тышкары быйыл ошо министрлер кабинетинин тескемесинин негизинде Агулак көмүркени бизге өткөзүлүп берилген. Ал жерде биздин ошол стройстовдун жычкасы толугу менен бизге таандык. Ал жерде иш болуп атат. Андан тышкары Торгарт көмүркени бар. Ал жерде да көмүрдү өндүрүлүп бүгүнкү күндө иштеп атат. Сиздердин ишканага буга чейин бир катар техникаңыздар да жаңыланган, мен билишимче. Анан айтсаңыз, ал техникалардын жаңыланышы менен көмүр казуунун сапаты дагы бир топ жеңилдеди, ылдамдадыбы? Ооба, биз буга чейин 85-86 техника сатып алганбыз 2 жыл аралыгында. Бүгүнкү күндө ошол техникаларды биз көмүр ачуу иштерине, андан тышкары көмүрдү кесимдин ичинде ташуу иштерине пайдаланып атабыз. Бул биздин ишти кыйла жеңилдетти. Баягы көбүн эсе башка подряддык жалданма ишкерлерден кичине болсо да көз каранды пайда болду. Анда мен телекөрүүчүлөрдүн суроолорун окуйм. Бизге берилген убакыт соңуна чыгып баратат. Токтогул району Торкен айылында көмүрдүн баасы 10 000 сомдон сатылууда, ошону 8 000ден ашырбай сатылса жакшы болот эле деген экен. Антимонополиянын баасы канча ал жакта? Токтогул району боюнча. Токтогул районуна бүгүнкү күндө баа бекип атат. 165 тонна көмүр жеткизилди көчөдөн баштап, көчө күндөн баштап Токтогул району таш баштады. Ал жерде 4 социалдык база бар. Андан тышкары дагы көбөйтөбүз деген ойлорубуз бар.
Баалар боюнча? Баалар боюнча бүгүнкү күндө ошо Токтогул районук аныктала элек. Жакынкы арада аныктап, аларга да билдирүү беребиз. Караколдо көмүрдү каяктан алсак болот, баасы канчадан? Караколдогу бааны айтып өтсөңүз. Караколдо былтыр Караколдо мисалга ала турган болсок 6800 сомго чейин болгон. Быйыл ошондон бир 500 сомдун тегерегиндеги айырмачылык бар. Ала Бука районунда чоң трассадан алыс жайгашкан. Өткөн жылы көмүрдүн тоннасы 10 миңден башталып, 13 миңге чейин көтөрүлгөн. Бизге окшогон алыска райондордун элин ойлогон адам барбы деген экен. Арыз муну айткан. Биз быйыл ошо Тегене көмүркенин ачалы деп турабыз. Буюрса кышка чейин ал көмүркенден дагы бир болжолдуу көмүрдүн казып чыгуу иштери пландалган. Ошол жерден ачсак, Аксы, Ала Бука райондору ошол Тегене көмүркени менен толугу менен камсыз болот. Неге дегенде, ал жерде жылына 800 миң тоннага чейин өндүрүүгө шартталган шахта курулуп атат. Түшүнүктүү. Бизге берилген убакыт соңуна чыкты. Кадырлуу теле көрүүчүлөр, ушуну менен биз бүгүнкү күн маек берүүсүн жыйынтыктайбыз. Бул жолку эфирде көмүрдүн сатыкка чыкканы жана анын аймактардагы баалар боюнча сүйлөштүк. Эфирде сиздер ЛТРдин YouTube каналынан жана Facebook'та баракчасынан көрө аласыздар. Берүүнү мен Бакберди Баязбеков алып бардым. Кечиңиздер көңүлдүү болсун. Бабалардан